Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздө шайлоо алдындагы үгүттөө иштери башталды. Айрым участактардын шайлоочулары саясий партиялар менен соодалашып башташыптыр. Алар саясий партиялардан өз жашаган жерлерине жаңы көпүрө, жаңы трансформатор, жаңы футбол кичи аянтчасы жана башка ушул сыяктуу нерселерди салып берүүнү, куруп берүүнү талап кылып жатышат. Бул нерселердин баарын шайлоого чейин бүтүрүп берүүсүн талап кылып жатышат. Анткени шайлоо бүткөндөн кийин бизди дароо эле унутуп калышат деген ойду карманып жатышат. Бир чети мындай шайлоочуларды түшүнсө болот. Бирок башка жагын алып көрсөк, эгерде ушул кийинки 5 жылдык келечегибиз үчүн эң башында эле ушинтип сатылып кое турган болсок, демек кийинки 5 жылда бул партиялардан эч нерсе доомат кылганга, эч нерсе талап кылганга биздин моралдык укугубуз калбай калат. Келгиле санап көрөбүз. Бир Кыргызстандын жаранынын 5 жылдык келечеги бир саясий партия үчүн канча сом турат экен? Бир трансформатордун орнотуусу 400 000 сомго айланса, эгер ошол айылда 2000 киши орточо эсеп менен турса, демек бул 400 000 сомду 2000 кишиге бөлүп, дагы 5 жылга бөлсөк, бир кишинин бир күндүк жашоосу кийинки 5 жылга 11 тыйын болуп калат экен. 11 тыйын. Биз көпүрөнү алалы, дагы кичи футбол аянтчасын алалы, дагы башка нерселерди, мунун баары тең күнүнө 10 тыйындан ашпаган акча болот. Биздин келечек чынында эле ушунча арзан турабы? Жок да, биздин келечек бир топ кымбаттош керек. Биз сооданы баштаганда эле туура эмес баштап атпайбызбы? Биз таптакыр башкача талаптарды коюшубуз керек. Мугалимдер, дарыгерлер келерки 5 жылда өздөрүнүн маянасын 30 000 сомго көтөрүүнү талап кылыш керек. Албетте, алар мындан дагы көп акчага татыктуу. Бирок биздин азыркы экономикалык абалды карап келгенде 30 000 сомго көтөрүү бул толук мүмкүн. Анткени Грузия, бизден 3 эсе кичинекей Грузия, биз сыяктуу эле постсоветтик өлкө, врачтардын орточо айлыгы 150 000 сом. Мигранттар, өлкөбүздө жумуш орундарын түзүлүүсүн талап кылышыңар керек. Заводдордун, фабрикалардын курулуусун, үйлөрдүн курулуусун, жеңил ипотекалардын болушун талап кылышыңар керек. Жакындарыңардын жанында иштөөгө мүмкүнчүлүк алышыңар керек. Фермерлер, чоңойткон малыңар, өстүргөн жер жемиштериңер жыл сайын жакшы баада сатылуусун талап кылышыңар керек. Пенсионерлер, пенсияңардын жок дегенде 20 000 сомго көтөрүлүүсүн талап кылышыңар керек. Жана бардыгыбыз Кыргызстан жаранынын орточо кирешесинин 40 000 сомго чейин көтөрүлүүсүн, мамлекеттик чыгашалардын кыскаруулуусун, коммуналдык тарифтердин азаюусун, коррупциянын жоюлушун жана жашообузда реалдуу реформалардын жана өзгөрүү болуусун талап кылышыбыз керек. Эгерде сиз жашаган айылда, сиз жашаган жерде көпчүлүк эл эгерде өз ойлорун сатып, эгерде ошо партиялар менен келишим түзүп, макулдугун берип койгон болсо, сиз өзүңүздү милдеттүү сезбеңиз. Сиз барып программасын карап, партиялардын тизмесин карап, анан жаккан партияга добушуңузду берип кое бериңиз. Ал шайлоо участогунда эч ким сизди көзөмөлгө алып контролдой албайт. Ошондуктан эч кимден коркпоңуз. Өз келечегиңизди өзүңүз тандаңыз.